Абьюзер же болбосо зордук, зомбулук акыркы учурда көп талкуу жараткан маселе. Мунун түпкү тамыры өтө чоң. Эң негизгиси мындан коркотурчу нерсе эненин кадыр баркы кызы үчүн өтө маанилүү. Себеби ошол кордук көргөн, зордук көргөн, энени көргөн кыз сөзсүз түрдө ал үчүн дагы ошол нормалдуу нерсе болуп калат, өкүнүчтүүсү. Ал дагы кийинки келечегинде ошондой жашоону тандоосу дагы мүмкүн. Бул эми баягы эненин программасын улоо дегенге жатат. Ошондуктан эгер биз келечекте ар бир кызыбыздын, ар бир балабыздын бактысын тилеп келебиз, ошолор бактылуу болсун, ошолор биздин тагдырды кайталабасын десек, биз ошол зордук зомбулукка жол бербешибиз керек. Биз өзүбүздүн чек арабызды коргогонду билишибиз керек. Биз ошол курмандык абалдан чыгышыбыз керек. Биз ар дайым өнүгүүсү жолунда болуш керек. Ошондо гана биздин балдарыбыздын келечеги кең болот, балдарыбыз бактылуу болот.